22 бөлүм. Иерусалим тургундары атасынын ордуна анын кенже баласы Ахазайды падыша көтөрүштү. Анткени анын агаларынын баарын аравиялыктар менен келген каракчылар өлтүрүп салышкан. Ошентип, Жүйүт падышасы Жорамдын уулу Ахазай падыша болду. Ахазай падыша болгондо 22 жашта эле. Ал Иерусалимде 1 жыл падыша болду. Анын энесинин аты Аталая. Ал Омринин кызы болчу. Ал да Ахаб тукумунун жолуна түштү. Анткени энеси ага мыйзамсыз иштерди кылууга кеңеш берчү. Ал Ахабтын тукумуна окшоп, Теңирге жакпаган иштерди кылды. Анткени атасы өлгөндөн кийин энеси ага кеңешчи болуп калган. Энесинин кеңештери аны өлүмгө алып келди. Ошондой эле алардын кеңеши боюнча ал Исраил падышасы Ахабтын уулу Жейорам менен Сирия падышасы Хазаэлге каршы Гилаттын Рамотуна согушка барды. Жейорамды сириялыктар жарадар кылышты. Ал Сирия падышасы Хазаэл менен согушуп жатканда Рамада жарадар болуп Израилге дарыланууга кайтып келди. Жүйүт падышасы Жорамдын уулу Ахазай Ахабтын уулу Жейорамды көргөнү Израилге келди. Анткени ал ооруп жаткан. Бул Ахазайдын Жейорамга келип өлүш үчүн Кудайдан болду. Анткени ал килери менен Жейорамга кошулуп, Немши уулу Жеюга каршы чыкты. Жеюну болсо Теңир Ахабтын тукумун жок кылыш үчүн дайындаган. Жею Ахабтын тукумун жазалап жатканда Ахазайга кызмат кылган Жүйүттүн төрөлөрүн жана Ахазайдын бир туугандарынын балдарын көрүп, аларды да кырып салды. Ал Ахазайды тапкыла деп буйруду. Аны Самарияга жашынган жеринен таап алышып, Жеюнун алдына алып келип өлтүрүп, көргө коюшту. Анткени ал Теңирге бүт жүрөгү менен берилген Жошапаттын баласы дешти. Ошентип, Ахазайдын тукумунан падыша боло турган эч ким калган жок. Ахазайдын энеси Аталая уулунун өлгөнүн көрүп, Жүйүт уруусундагы падышанын тукумун бүт бойдон кырып салды. Бирок Жорам падышанын кызы Жешеба Ахазайдын уулу Жаашты өлтүрүлө турган падышанын уулдарынын арасынан уурдап чыгып, аны баккан аял менен кошо өзү жата турган бөлмөгө жашырып койду. Ошентип, Жорам падышанын кызы, ыйык кызмат кылуучу Жояттын аялы Ахазайдын карындашы Жешеба Жаашты Аталаядан жашырып койду. Ошондуктан Аталая аны өлтүрө албай калды. Ал Кудайдын үйүндө алардыкында 6 жыл жашынып жатты. Аталая болсо ал жерде падышачылык кылып турду.